Биринчи жардамды кантип көрсөтүүгө болот? Омурткадан жаракат алганда мүмкүн болсо адамды ордунан козгобоо керек. Эгер бир жерден экинчи жерге жылдыруу зарыл болсо, дене кыймылдабай, омуртка түз кармалгандай болуусу керек. Бул үчүн эки буттун ортосуна жумшак нерсе, мисалы кийим коюп, анан кызыл ашыктан, тизеден, жамбаштан байлап коюу кажет. Анан акырын көтөрүп, тегиз нерсенин, мисалы фанеранын, жалпак тактайдын же эшиктин үстүнө жаткызып көтөрүү керек. Омуртканын ичинде жүлүн болгондуктан бил сынганда адамды туура эмес кыймылдатып жиберсе, жүлүнгө зарп кетип же үзүлүп кетиши мүмкүн. Бул шалга учуроо же өлүмгө туш болуу дегендик. Кол жана бут сынганда сынган жерге катуу материалдан жасалган нерседен шак-шак коюу керектелет. Шак-шак сынган сөөккө бир нече жеринен бинт менен таңылат. Шак-шак сынган жердин астыңкы жана үстүңкү муунун бириктирип, кыймылдабагандай болушу керек. Эгер шак-шак табылбаса, анда сынган бутту соо бутка ийин сынса, колду денеге кошуп таңуу кажет. Кырсыкка учураган адамга тынчтандыруучу валидол дарысын же оорууну сездирбөөчү анальген берүү да туура. Эгер ачык сынык болсо, анда сыныкты түздөп туруп шак-шак коюу керек. Жаранын тегерегин йод, арак, спирт менен сүртүп, микробтор көп кирип кетпеши үчүн жараны даки менен абайлап таңуу керек. Канды токтотуу үчүн сынган жерден өйдөрөөк мата же жип менен таңуу зарыл. Ачык сыныкта адамды туура эмес кыймылдатуудан кан көп кетип же сынган жердин тегерегиндеги араң турган тарамыштар, байламталар үзүлүп кетиши мүмкүн. Андыктан адамды кыймылдатпоо жана тез жардамды чакыруу зарыл. Кол буттун байламталары созулуп же үзүлүп кетсе, мындайда дароо катуу оорутуу сезилет. Эгер байламта үзүлгөн болсо, анда тырс эткен үн чыгат. Ал жер шишип чыгат, кан агуу көтүлөт. Дароо муздак компресс жасап, дарыгерге шашылуу керек. Ооруган жерди мүмкүн болушунча кыймылдатпоого аракет кылуу зарыл. Моюн сынса, мындай учурда адамдын моюнун таңуу керек. Таңууга жасалма жака керектелет. Бул үчүн матанын же жоолуктун бетине катуу картонду жазып, анан экөөнү чогуу моюндун өлчөмүнө жараша бүктөө керек. Эми бир адам кырсыкка кабылган адамдын башын кыймылдатпай, түз кармап, экинчи адам моюнга жасалма жаканы коет. Жаканын үстү жоолук же моюн урогуч менен таңылат. Эгер катуу картон табылбаса, анда адамдын моюнун тез жардам келгиче кыймылдатпай кармап туруу зарыл. Анткени моюн омуртканын ичинде жүлүн болгондуктан ага зарп кетпешине же үзүлүп кетпешине кам көрүү керек. Ал эми ушулардын баарын алдын алуу үчүн жыгылганда туура жыгылууну үйрөнүү кажет. Негизи жыгылганда кол менен таянып жыгылуу туура эмес. Кол сынып кетиши же жарака кетиши мүмкүн. Андыктан жыгылганда капталдан жыгылууга же бутту бүгүп жыгылууга аракет кылуу кажет. Ошенткенде гана сыныкка жаракага учуроо коркунучу азаят. Муну чоңдордон тартып кичинелерге чейин билүүсү кажет.